Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базары жок каналы. Бүгүн 8 октябрь 2023 жыл. Мен сиздерге Эркин тоо конушунан бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи эле баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер туугандар Гагарин жана Элмирбек Иманалиев көчөсүнүн кесилишинде турам. Ошол жерден эле келип туруп оң тарапка бурулуп 12 көчө менен башты карай түз жүрүп барасыздар. 14 көчөдө сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Дагы эмне маалымат. Бул жерден шаардын бурч-бурчуна 173, 254 жана бул жактан мынакей автобус жана ошо көптөгөн эле маршруткалар менен сиздер бара аласыздар. Мына бул Гагарин, бул жагы ак ордо конушу. Ылый түшсөңүздөр Ала тоого түшүп бара аласыздар туугандар. Эми барып калган маалыматты мен үйгө жетип бир чекеден сиздерге берейин. Айта кетчү нерсе, ушул эле үй ээсинин 4 сотук участок ушул Эркин тоодон дагы сатылып аткан учуру. Экөөнүн тең. Ушул азыр номерлерин калтырам экранга и описанияга. Ошондон сурап билип алсаңыздар болот. Участок и үй да бар туугандар. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү дарек. Эркин тоо көчөсү 14-көчө 11-үй туугандар. Жердин аянты 4 соток квадрат 20га 20 экен узун туурасы участоктун туугандар. Эң эле чыгыш чегара мынакей бул жерден башталат. Дарбаза гараждыкы. Бул гараж. 4К6 болгон гараж. Андан кийин чоң дарбазасы. Дарбазада эле туугандар монтип сүрүлүп ачылып чыгылган дарбаза экен. Анда азыр видеонун жүрүшүндө сиздерге көргөзөм. Калиткасы өзүнчө орнотулган бул жагына. И бийик мынакей адам боюна бийик болгон пескоблоктон болгон забору. Эң эле батыш чегарасы мынакей бул жерге чейин кызыл китеби ээсинин колунда. Алсаңыздар эле өтүп көрүп берейин дейт мынакей. Бул тарабы деле забор менен тосулган, пескоблок менен забор кылынган. Электр энергиясы бар, прожекторлор орнотулуп тур, суу. Центральный труба менен келген таза суу бар, ал дагы киргизилген туугандар. Мектепке азыркы учурда балдар бул жерде Ала тоодун мектебине жакын жерде Ак ордонун мектебине барсаңыздар болот. Садиктер, мечеттер бар экен туугандар. Андан ары так. Мынакей бул сүрүлүп ачылып чыгылган дарбазасы туугандар. Биягы менен мен ичинен күлүчтөп койдумбу? Так. Ондай. Менен сүрүлүп ачылып чыгылган дарбаза. Көчө тараптан же ички тарабынан жайы элебейт. Мынакей. Андан ары мынакей бул короосу. Алды тарабы стяжка болгон. Бул жактары брусчатка, анда бул жактар деле брусчатка. Елкалар, зеленый зонасы. Бул жакта эле мынакей ондай елкалар, гараж. 14кө 4 болгон навес и 6га 4 болгон гаражы туугандар. Анан бул жакта узун турасы 9га 7 болгон үйүбүз мансард түйүндөгү. Плюс бул жакта кухня. Кухня менен бул терраса кошулбаганда 9га 7, булар кошулганда туугандар 14кө бир нерсе болот экен кыскасы. Кошулбаганда 9га 7 болгон мансард түйүндөгү үй туугандар. Стенасы ышпаган кирпич, тышкы тарабынан утеплитель, анан тышкы тарабынан текстура чачылган. Дагы эмне маалыматы? Мынакей бул короосу түштүк чегирамдагы көрүнүп эле турат жана бул жагында тапчан, отоплениянын котелу жайгашкан бөлмөсү деле бар. Ал паровой отопление көмүр менен жылыткан котел үйдү жылытат. Бул жагында бассейн, мынакей бассейни тереңдиги 1,20 экен. Очокона жашатылган навестер, гараж. Аларды азыр видеонун жүрүшүндө бир чекеден көргөзөм. Биринчи эле сиздерге үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Мынакей кире бериште мондай террасасы, бул жакта тапчан кылып отурсаңыздар деле болгудай. И плюс тапчан деле бар туугандар ал жакта. Ал дагы калат экен. Азыр анда видеонун жүрүшүндө көргөзөм. Мынакей бул үйүбүздүн негизги кирүүчү эшиги, көрүп турсаңыздар темирден болгон эшик орнотулган. Мынакей бул үйүбүздүн киргенде эле туугандар кухнясы жайгашкан. Ракайын орнотулуп суу чыгарылган, көрүп турсаңыздар кухонный мебелдер, электрический газовый плита чыгыштарынан пластик терезе, отоплениянын батареялары и сол тарапка карай жүрсөк мындай чоң бир бөлмө туугандар. Чыгыш тараптан түндүк тарабына терезе орнотулган. Мынакей
потолок гипсокартон, софиттер, мынакей лампочкалар орнотулган, дубалдары обой, полдору ламинат. Оң тарапта болсо мынакей ажаткана үйдүн ички тарабындагы и душ. Батыш тараптан форточка орнотулуп тур, суу Аристон менен жылыйт. И андан ары оң тарапта негизи боюнча үйүбүз мансард түйүндө, бирок мансард жагы азыркы учурда бүтүрүлө элек. Тепкич бул жерден коюу планы бар экен. Бул жерден туугандар. Андан ары түз кирсек, бул жерде бир спальный бөлмө жайгашкан. Мынакей, бул спальный бөлмөсүнүн көрүнүшү. Түштүк тарабынан терезе. Отоплениянын чугунный батареялары мынакей. Көрүп тургансыздар, ремонт. И андан ары эми сиздерге коросун ачып калган маалыматтарды бир чекеден берейин. Андан ары туугандар. Эс жактан маалыматын берип баштасак, мына бул үйүбүздүн түндүк тарабынан көрүнүшү. Бул жакта мындай елка, бул тарабында роза гүлдөрү, газон, алма багы и тапчан туугандар мынакей. Тапчан деле калат. Мына отопление котел жайгашкан бөлмө, көмүр менен жылыткан котел. Үйүбүздү жылытат туугандар мынакей. Так, андан ары алтыга 4 болгон гараж. Бул жагында 14-4 болгон, ондай назарбыз негизи боюнча. Мынакей бул жагына очокана кылуу планы, бул жагы склад кылуу планы болгон экен. Бул үй тарабы мынакей толтурулган, бул жагына да мондай фундаменти бар туугандар. И суу ушул очокананын алды тарабынан мынакей бир жерден чыгарылган. Так. Мондай полкалар да сатылат экен. Мондай айнек. Аптекага же болбосо телефон саткандар сиздерге деле, же магазиндерге деле болот. Андан ары эң эле түштүк жагы мына бул песка блоктон болуп калат. Бул үйүбүздүн түштүк тарабынан, түштүк чыгыш тарабынан көрүнүшү, алма бактары. И бул жагында да монча бош жер, ал жагында отунканасы, забор менен болгон ортолукта туугандар. Дагы эмне маалымат? Бул силкинчек деле калат экен туугандар. Так. Бул үйүбүздүн баасы, айтылбаган баасы эле калды окшойт. $58,000 сурап атыптыр ээлери. Андан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери экранда жана описанияда ээсител деп жазылып турат. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар туугандар.